Украина менен Россиянын абалы азыр кандай? Бул көрүнүштү эмнеге жашырып жатышат? Жана да бул спутник аркылуу тартылып алынган кадрлар. Эмне себептен бул нерсени теледен же кандайдыр бир каналдардан көргөзбөй жашырышууда? Ал эми бул кадрда тизилип бара жаткан аскердик курал-жарактар, Орусиянын 60 километрге созулган конвою. Ал эми бул кадр Maxar Technologies спутник компаниясы тарабынан жаңыдан эле чыгарылган сүрөттөрдө Киевди көздөй бараткан Орусиянын 60 километрге созулган колоннасын көрүүгө болот. Maxar Technologies аталган компаниядан айтышкандай, сүрөттөгү колонна Киевдин түндүгүндөгү Иванков шаарынан алыс эмес жерде тартылып алынган. Эки тараптын жолугушуусунан эч кандай майнап чыккан жоктой. Эми эмне болот? Украинанын президенти Владимир Зеленский эки тараптын сүйлөшүүсүнөн жыйынтык болбогонун айтып, буларга токтолду. Азырынча биз каалаган жыйынтыкка ээ боло элекпиз. Орусия өз позициясын билдирди. Согушту токтотуу үчүн биз тараптан пикирлер айтылды. Биз кээ бир сигналдарды алдык. Орусия кысым көрсөтүүгө аракет кылып жатат. Бирок биз андай тактиканы кабыл албайбыз. Согуш башталгандан бери Украинага каршы 56 ракеталык сокку урулуп, 113 канаттуу ракета атылды. Харьковду аткылоо согуштук аракет. Ал жерде бир дагы аскерий объект жок. Орустар кайсы жака ок чыгарганын билген. Делегация Киевге кайтып келгенде биз айтылгандардын баарын талдап, андан кийин сүйлөшүүлөрдүн экинчи айланпасы кандай өтөрүн чечебиз. Ошондой эле Зеленский Орусия үчүн аба майдандары, портторду жаап, орусиялык өндүрүшчүлөрдүн товарларын сатып алуудан тартуу керек деген пикирин айткан. Эл чындыкты билсин. Зеленский тарыхый документке кол койду. Президент Владимир Зеленский Украинаны Европа биримдигине кошуу жөнүндөгү арызга кол койду. Бул тууралуу Украина президентинин администрациясынын башчысынын орун басары Андрей Сибига билдирди. Владимир Зеленский тарыхый документке Украинаны Европа биримдигине кошуу тууралуу арызга кол койду деп жазды Сибига Facebook баракчасында. Ошондой эле арызга Жогорку Раданын төрагасы Руслан Стефанчук жана премьер-министр Денис Шмыгал дагы кол коюшкан. Документтер Брюссельге жөнөтүлдү деп кошумчалады Сибига. Эл чындыкты билсин. Орусиянын коргоо министрлиги украиндерге кайрылды. Киевдин тургундары шаардан эркин чыгып кете алат. Мындай билдирүүнү Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү генерал-майор Игорь Коношенков билдирген. Орусиялык маалымат каражаттары жазат. Министрликтин өкүлү Украинанын баш каласынын жайкын тургундары шаардан Киев-Васильков трассасы менен чыгып кетиши мүмкүн экенин билдирди. Бул багыт ачык жана коопсуз, деди Коношенков. Ошондой эле коргоо министрлиги Орусиянын аскер операциясы карапайым калкка коркунуч жаратпай турганын жана орус куралдуу күчтөрүнүн максаты бир гана аскердик объектилер экенин баса белгиледи. Украинага каршы согуш 24 февралда башталган. Орусиянын президенти Владимир Путиндин айтымында Москванын мындай кадамга барышына Донецк жана Луганск элдик республикаларында оор кырдаал мажбур болгон. Операциянын максаты Донбасстын геноцидке душар болгон карапайым калкын коргоо. Эл чындыкты билсин. Capital Building курулуш компаниясынын жетекчиси Досжан Сайрамбаев саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев тарабынан ага коркутуулар болуп жатканын билдирди. Анын айтуусуна караганда бугаалар оңдоп түзөөдөн өткөргөн улуттук госпиталдын урология бөлүмүнүн эски имараты себеп болууда. Урология бөлүмүн оңдоп түзүүгө жалпы 85 миллион сомдон ашуун каражат кетмек. Учурда анын 70%дан ашууну бүтүп 66 миллион сом коротулган. Бул каражаттардын баарын Capital Building курулуш компаниясы өз эсебинен короткон. Анткени министр бул имаратты оңдоп түзөө зарылдыгын айтып, курулуш компаниясы өз эсебинен бүтүрө берсе, аягында каражатты ордуна коюп берүүгө убада берген. Биз курулушка жалпы 66 миллион сом короттук. Эми министр келип бизди ГБРдын кызматкерлери менен ал жерден чыгарып салды. Биз карыз алып, ар кайсы курулуш материалдарын саткан жайлардан карыздап, жумушту бүтүрөйүн деп калганда келип эми мынткени туура эмес, дейт Сайрамбаев. Ошондой эле ал аталган имараттын курулушундагы чууга байланыштуу министр тарабынан коркутуулар болуп жатканын айтат. Ушунча акча коротулгандан кийин министр мени тааныбайм деп интервью берип жатат. Аны Саскеленсев аферист деп сөгүп жатат. Мынтип коркутуп жатат. Бул аудиодогу сөгүп коркутуп жаткан Алымкадыр Бейшеналиев. Документте атым Досжан мени мындай Бекбол деп аташат, деди Сайрамбаев. Министр тааныбайм дегени калп деген курулуш компаниясынын жетекчиси курулуш иштеринин жүрүшүндө жана министр менен чогуу түшкөн сүрөттөрү бар экен.
экенин айтат. Ошондой эле алар аталган имаратта курулуш иштерин жүргүзгөнүн тастыктап турат, бирок ага карабай министр бизди тааныбайм деп жатат дейт. Эл чындыкты билсин. Алымкадыр Бейшеналиев чабуул башталды, мени жок кылып жиберишсе реформа ишке ашпай калат. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Capital Building курулуш компаниясынын жетекчиси Досжан Сайрамбаевди коркутпагандыгын, ага жала жаап жатышканын Суперкечи порталына маек берип жатып билдирди. Ал буга чейин анын үнү деп тараган аудио монтаж экендигин, ал андай коркутууларды жасабагандыгын билдирди. Мен андай коркутууларды жасаган эмесмин. Азыр эми технология ушунчалык өнүктү, каалаган адамдын үнүн окшоштуруп жасап койсо болот, дейт министр. Ал эми Сайрамбаевдин улуттук госпиталдын урология бөлүмүнүн эски имаратын министр оңдотуп алып акчасын төлөбөй жатат деген билдирүүсү дагы карандай калп деген пикирин айтты. Мен ал курулуш иштери жүргүзгөндөрү тааныбайм, көргөн эмесмин, алардын эч кандай кагаз жүзүндө келишим жок экен. Жок дегенде тил каты да жок экен. Мага айтып жатышат 40 миллион сомго бүтө турган курулуш иштерин атайлап эле көбөйтүп 80 миллион сомдон ашырып жиберишкен деп дейт министр. Министр коркутууда деп айтып чыккан курулуш компаниясынын жетекчиси Досжан Сайрамбаевдин билдирүүсүн ал күтүлгөн чагымчыл катары сыпаттады. Мага азыр чабуул жатышат, мен буга чейин айтпадым беле. Мага карата азыр чабуул башталып, журналисттер мага жардам бергиле деп. Азыр ошол болуп жатат. Мени сакташыңар керек. Мени нары бери кылып жок кылып жиберсе, реформа ишке ашпай калат да, дейт Алымкадыр Бейшеналиев. Эл чындыкты билсин. Талантбек Сооронбаев жаңа кызматка дайындалды. Саламаттык сактоо министринин буйругу менен Талантбек Сооронбаев улуттук кардиология жана терапия борборунун директору болуп дайындалды. Буга чейин Сооронбаев бул борбордун пулмонология бөлүмүн жетектеп келген. Сооронбаевге жетекчи дайындалганга чейин каржылык жана административдик документтерге кол коюу укугу менен борбордун директорунун милдеттери убактылуу жүктөлдү. Буга чейин аталган борбордун директорунун милдетин Мамырайым Жумабаев аткарып келген. Эл чындыкты билсин. Каныбек Осмоналиев президенттин бул жарлыгы кыргыз элин сарамжал жашоону такыр эле унутуп калганына байланыштуу чыкты окшойт, деди Назарньюс маалымат агенттигине профессор Каныбек Осмоналиев. Президент ысырапкерчиликке каршы жарлыкка кол койду. Эми депутаттар өлүк чыккан үйдө мал союлса 150 миң айып салынсын деген маселе көтөрө башташты. Жогорку жактын бул аракетин коопчулук туура кабыл алабы? Президенттин бул жарлыгы кыргыз элин сарамжал жашоону такыр эле унутуп калганына байланыштуу чыкты окшойт. Чынында эле өтө аша чаап кетип жатышпайбы? Менимче Кабмин жарлыкты аткаруу максатында элдин када салтын үрп-адатын сактап кала тургандай бир жобо иштеп чыгышы керек. Болбосо эл арасында кайчы пикирлер өтө эле айгышкан мүнөзгө өтүп бара жатат. Эл чындыкты билсин. Бишкекте ак калпак жана улуттук кийимдердин күнү белгиленет. 5-мартта ак калпак күнү белгиленет. Иш-чара Бишкектеги Ынтымак 2 сейил багында өтөрүнүн Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен кабарлашты. Мекеменин билдирүүсүнө ылайык ак калпак жана улуттук кийимдердин күнү белгиленет. Анда жөө жүрүш, флешмоб, кыргыздардын салттуу кийими, үй-бүлөлүк кийим топтомунун көргөзмөсү жана элече коору, калпак жасоо, сайма саюу боюнча мастер-класстар өтүп, концерттик программа менен коштолот. Эл чындыкты билсин.